Ар бир доордо элин жерин сактаган эрлер чыгып, алар улут сыймыгына эл алкышына тачкан. Баатыр туулса эл ырысы, жамгыр жааса жер ырысы демекчи, кыргыз элинин ырысы, кыргыздан чыккан баатырлар болгон. Ал эми учурда кыргыздын атын дүйнө жүзүнө таанытып, желегибизди желбиретип, кыргыз деген атты дүйнө элине тааныткан эл сыймыктары бул биздин спортчуларыбыз. Спортчулар кыргыз элинин учурдагы баатырлары. Мына ошол эр азаматтарыбыздын бири, бүгүнкү берүүбүздүн каарманы Эмил Токтогон. Спорттук карьерасында 200дөн ашуун беттеш өткөрүп, анын ичинде профессионалдык көрсөткүчү 55 утуу, 3 жеңилүү. Кыргызстандагы ММА тармагын түптөп, жаңы деңгээлге көтөрүлүшүнө өз салымын кошкон Эмил мырза учурда кулатуу федерациясынын президенти. Ошондой эле бүткүл дүйнөлүк кулатуу эр таймаш федерациясынын вице-президенти. 2014-2013 жылы ушу октябрь айларында баягы эсимде ушу бир тааныш инелерим аркылуу ушу Эмил Токтогонду тааныйсызбы, тааныйбыз десек, ушу федерация вице-президент болуп белеңиз деген баягы сунуш болуп калды да. Мен айттым, андай чоң федерацияны мен кантип вице-президент коймой эле койгула аңарды деп баягы күлүп дегенде, жок деп туруп эле азыркы отурган Эмил Токтогон акка чалып ийишет. Эмил, хорошо, бизге спортты жакшы көргөн адамдар керек эле болсо жолугалы деп калды. Анан барып эле ушу мен жумуш жагыма Эмил келип, ошондой бир азыркыдай эле көз алдымда баягы элестетем. Эмилди көргөндө бир чындап келгенде для всех он Кыргызстан спорту үчүн бир легенда болуп жүргөн адам эле да. Анан өзү эле кирип келсе эле баягы таң кылыш менен таанышып эле, орусча айтканда очень приятно деп эле таанышып эле анан тартып кете аламбы, кете албайм деп баягы бир арсар болуп калдым ошол убактачы. Кантип качып кетсем ошол жерден депчи. Эми бул деген бул жашоодо болгон окуябыз экен да. Анан айта келгенде эле Эмил айтып койду, эми сенден тышкары эле вице-президенттерим бар. Эмгиче бул экөөбүз тамашалашып коебуз. Өзү айткандай, эми сен спортты жакшы көрсөң, эми жылына мага бир 4 кубок алып берсең, вице-президент болуп жүр деген бир күлүп сүйлөшүп койдук эле. Бирок мен ойлойм, ошол убакыттан бери ойлоп көрсө уже 5 жыл болуп кетиптир. Ал убакыттан беричи бул убакыт учкан куш деп коет экен. Билинбей көз ачканча убакыт өтүп кетип эле. Эми ойлойм, Кудайга шүгүр, ошондон бери 5 жылдан бери бир дос болуп дагы, баягы коллегалар да болуп дагы ушу бир чоң бир Кыргызстандын бир спорттун бир тармагын мен ойлойм бир дүйнөлүк масштабка бир чоюп чыгып таамдаткан кезегибиз болуп жаткан кезде болот азыркы кезде. I got this, yeah. Эмилди ошо бала кезден бери эмгекчил, мына Кудай буйруп, ошо өзү болсо кулатууну бүттү, физкультурный академияда дипломированный специалист кулатуу боюнча. Эмил келип бизге чемпионаттарга кулаттан катышып, жакшы результаттарды көрсөтүп турчу. Анан
2000 биз Эмилди Казакстанга барбойго приглашение келди панкратион боюнча эл аралык турнирге. Анан Сокулук командасына кошуп Ташкеев Рашид деген тренерибиз бар болчу. Барган жибердик барбойго. Биринчи ошондо Улан Даниярлар ооба. Барып эле булар бүт турнирди талкалашып эле бүт баары чемпион болуп келишти. Анан биз аябай сүйүндүк, конечно. Эң биринчи жолу международный турнирге барып атса, мурда республиканын масштабында эле өткөзүбүз депчи. Бул биринчи катышкан болчу да. Барып эле анан чемпион болуп келишти. Анан кийин ошондон кийин Эмил постоянно турнирге катышып, чемпиондук титулдарды алып жүрдү. Где-то 4-5 жолу болду го чемпион кулатууда. Анан тиги 7-мүкүрөндө залым бар, келиңиз байке дегенден көрүп кетейин деп барсам, 10 чакты кички балдар бар экен. 5 жаш, 6 жаш, 7 жаш. Баарын жөжөдөй кылып ошолорду машыктырып атыптыр. Анан ошондо эле сезгем муну баладан бирдеме чыгат депчи. Каарманыбыз Кочкор районунун Кара Суу айылынын кулуну. Кичинесинен эле спортко кызыгып, мүшөктү саман менен толтуруп, сарайдын чатырына элип алып соккулап спортко болгон сүйүүсүн арттыра баштаган. Андан тышкары китепти сүйүп окуп, тарых барактарын барактап, кыргыз баатырларынан таасирленгенин да жашырбайт. Бирок ал учурда кичинекей Эмил аттуу баладан келечекте кыргыздын баатыры өсүп чыгат деп эч ким ойлобогон чыгар. Бала чагым меники аябай кызыктуу өткөн. Бала чагымда ушу мен билгенден көптөгөн эми айылда эмне кызык. Айылда бизде мына Кочкор районунда жалаң тоодо жайлоодо чоңойдум. 6-класстан баштап менин атам мал менен жакшы малыбыз, атамдын малы бар болчу, ошону айдап алып жайлоого жазында кетчүмүн чабан менен. Күзгө чейин ошо жайлоодо жүрчүмүн. Эң кызыктуу күндөрүм ошо бала чагымда өттү. Жайлоодо күндөр ат минип, мергенчи, аңуулоп. Мен негизи бир хоббим ошо аңуулоо, мергенчилик кылуу. Аябай мындай жагат мага ошо. Ошондуктан ошо кичинекей кезден көптөгөн ошо сон яркий, орусча айтканда, күндөр өттү. 7-класстан Кочкор районундагы медресеге да барып окудум, арабча үйрөнүп. Деги эле бала чак ушул Кочкор районунун Кара Суу айылында эң сон бала чагым өттү. Кышында чан ойночубуз, жайында чикит оюндары, лянги оюндары. Ордо ак мөңгүсү жаркыраган, таш-ташка суу деп шаркыраган. Абасы атыр чачып, көл танып, ажайып жанга кубат тартуулаган. Билими күчтүү миңди жыгат демекчи, күч менен гана эмес, билим жагынан да ийгиликтерди жаратып, 4-5 тилде эркин сүйлөп, учурунда медициналык окуу жайда артыкчылык диплом менен аяктаган. Мына ошол медициналык кесибине байланыштуу айрым беттештеринде дарыгер болуп, жаракат алган мушкерлерди дарылаган учурлар кездешкенин айтып, жылмаюу менен эскерди. Тай бокстун бир чемпионатында мен өзүм врач болгондуктан мени сен врач болосуң турнирдин деп мени врач кылып отургузуп койду. Анан эле мен боюма жакын калганда эле баягы разминка кылыш керек да, кечке отуруп чыга албайсың, разминкасы жок, чыксаң травма аласың. Мен баягы 5-6 бойго калганда эле халатымды, чепчигимди чечип эле, перчаткимди чечип эле кайра боксерский перчаткини кийип, боксерский бойго чыккан амуницияны кийип туруп эле бойго чыгып, сопернигимдин мурдун сындырып алдым. Чыканак менен чапканда баягы мурду сынып кетти. Анан ошол жерден мурдунан кан кетип, нокдаун, катуу нокаут болду да. Анан кана врач деп кыйкырып өкүрүп калышты, элдин баары врач таппайчы. Бирөөсү кыйкырып атып, врач өзү деп, рингде турат врач депчи. Элдин баары врачты издешет, врач өзү рингде деп бирөө айтат, көбү билбейт, кана врач деп паника. Анан мен барып, кайра түшүп барып, калатымды кийип келип, мурдун баягы биринчи медициналык жардамды көрсөтүп,
мурдун сынып калган жерин түздөп, канын токтотуп, анан кийин дагы ошондой окуялар болду. Бирөөнүн бир жолу Караколдо ошол бир профессиональный бойдо Асанбаев Урмат деген азыр мына Улатуудан тренер болуп жүрөт. Ошонун бутун чыгарып алдым. Турнирде бутка тепсем буту чыгып кетип, анан кайра баягыдай ситуация, элдин баары врач иштейт, врач өзү рингде жүрөт. Ошентип анан кайра келип мындайынан алып келип бутун салып бергем. Бирөөнүн колун сындырып алдым, бир жолу колун чыгарып алдым. Ошентип атам агайым кийин көптөгөн профессионалдык бойлорго чыгып, опыт алып, көз карашың, мисалы мен ушундай элем, сопернигимдин көзүн карап, ал эмнени ойлоп атат, эмнени кылгысы келип атат, ушуну да билип коет элем. Анан ошондуктан койду же мен баягы өзүмдүн медициналык шаман деген бул эми лекарь деп коептурчу айткан. Илгери бизде ошол шамандар, дарылачы, ушундай кылчу, ошонун үчүн аны эмчи да умчу болчу. Ошонун үчүн мени шаман деп кайман атын коюп коюшкан. Ийгилик жараткан ар бир спортчу мактоолорду, алкыштарды угуп, эл назарын бурары турган иш. Дал ушундай маалда айрым адамдар жылдыз оорусуна кабылып калган учурлар көп кездешет. Бирок Эмиль мырзанын жөнөкөйлүгү, кичипейилдиги, ар ишке жөмдөмдүүлүгү, адамкерчилиги спорттогу ийгилигинин негизги ачкычы экенин кесиптештери жашырышпайт. Мен ар дайым айтканым, бир мен тааныган жашоодо бир 3 жакшы адам болсо, ошонун бирөөсү сенсиң деп айтып коем да. Анткени чындап келгенде бул чоң спортто чоң интригалар болот. Чоң көрөлбастыктар болот. Буяка карабастан мен айтар элем, Эмиль экөөбүз ушу 5 жылдан бери мындай бир жанакы бир туугандай болуп иштеп жаткан кезегибиз. Азыркыча командабызда көп адамдар болгон. Бир адамдар менен иштеше алабыз, бир адамдар менен иштеше албай кеткенбиз. Бирок ушул Токтогонов Эмиль экөөбүз ушу баягы айтып калабыз, ушул экөөбүздүн ынтымагыбыздан ушундай бир спорт, бир ушул дүйнөлүк деңгээлге жетип атат деп ар дайым айтып келердим да. Атадан кем ул, атага тең ул, атадан артык ул демекчи, атасынан артык, атасынан тең болуп, жашоодо татыктуу инсан болууга умтулган каарманыбыз атасынын берген тарбиясы, билими, жашоодогу ийгиликтердин башаты. Ал эми энесинин мээрими кай жерде болбосун ага ар дайым күч-кубат берип турарын айтты. Атам англис тилинен мугалим, жөнөкөй англис тилинен мугалим, апам врач болгон. Мугалим менен врачтын үйүндө төрөлгөм. Ошо адамдардан тарбия таалим алгам. Мен ойлойм, ушул көбүнчө ушул даражага жеткирген ушул адамдар ата-энем болуш керек деп. Каарманыбыздын жашоосунда оорун колдон, жеңилин жерден көтөргөн бул анын өмүрлүк жары айдайым. Эмиль мырзанын бүтүндөй жашоосу спортко байланыштуу десек болот. Керек болсо өмүрлүк жарында спорттон тапкан. Спортсмендер үйлөнгөндө спортту таштап, баягы немеге кирип кетишет, семейный, үй бүлөнүн турмуштук баягы үй бүлөнү багам деп ошого кирип кетет. Меники жакшы түшүнүктүү өзүмдүн окуучумду алдым. Келинчегим өзүмдүн окуучум. Ошо келинчегимдин дагы ата-энеси түшүнүктүү болгондуктан баардыгы колдоп, сен баатырсың да, мен кайнатам, аябагандай жакшы адам. Садырбай Насыпбеков деген, кечирип коюңуздар, атын айтып алдым. Бизде Кочкордо тергейт эле. Аябагандай баягы жакшы колдоо берди. Ардыга түрткөлөп, сен баатырсың, сен деген чемпион болушуң керек. Анан мен келинчегиме да баатырлар энерөөк болот, көп аргайсын айта бербе деп. Ошо Кудайга шүгүр, биринчи кызым Анеля, Валентина Шевченко койгон атын. Анель Карла деген австралийка чемпионка миранын атынан койгонбуз. Валентина экөөбүз кетчү чогуу бир турнирден келип. Ошо Валентина өкүл апасы болот мен улуу кызымдын. Андан кийинки кызым Эмир, то есть эркек бала төрөлгөн Эмир. Мен ата-эне негизи направление берет да балагачы. Эми баягы ар бир бала ар кандай болот, ар бир адам ар кандай болот дегенде, мен тилейм ушундай менде болсо экен, менден да өйдө олимпийский чемпион болсо экен, дүйнөнүн бир нече жолку чемпиону, UFC'нин чемпиону болсо экен деп тилейм. Эми балаңа ар кандай жакшылыктарды, ар жакшылыктарды каалайсың, конечно.
бирок менин балдарым бүт азыр спорт тармагында тренировка кылышат. Албетте баягы мен заставлять этпейм. Может врач болуп кетет, может летчик болуп кетет дегендей. Ал эми профессионалдык спортко бел байлоосуна түрткү болгон бул Эмиль мырзанын машыктыруучусу, устаты Павел Федотов. Каарманыбыз агайын дайым оозунан түшүрбөй, ар убакта эстеп, бийик деңгээлде сыйларын айтып сыймыктанат. Элдин баары эле мына 5 кол тең эмес да. Спортсмендердин баары да бирдей болбойт. Мисалы, мен агайымдын аягы ушунчалык. Азыр мына Америкада жүрөт, агайым Валентина Шевченко менен UFC'де иштеп жүрүшөт азыр. Ошол жакта болсо дагы мен агайым сөзүн, айткан сөзүн эки кылбай, бүт сыйымды, урматымды ушунча деңгээлге жетсем дагы мен агайыма эч качан өйдө карап неме кылбайм да, аябаганда жакшы сыйлайм агайымды. Анан мен таң калган акыркы убактарда ушул көптөгөн чемпиондорду чыгардым мен деле. Кыргызстанда ММА тармагындагы чынында көптөгөн кыйын мушкерлерди чыгардым. Бириси жакшы, бириси мындай, бириси тигиндей дегендей, ар биринин характери ар кандай болот. Анан кээде туруп ушунчалык тренировка кылдырып, ушунчалык витаминден бери алып берип, аракет кылып, анан баягы жөн эле агай рахмат деген сөздү уккум келет. Ошол баягы кээде обидно болот да, баягы ошол ушунча тарбияланган, мисалы кээде рахмат дебей кетсечи, эмне кереги бар деймин кээдечи, эмне кереги бар, мен андан көрөкчү айылдагы атаман калган сарайды мал баксам деле мага жетет. Бизнесмен болсом деле мага жетет, Кудайга шүгүр. Даже өзүмдүн кесибим медик болуп кетсем деле мага жетет. Бирок негизги алдыга койгон мен баягы максатым бар баягы. Айта кетсек болот, ал негизи секрет деле эмес. Бир убакта мен жаңы чыга баштаганда, Казакстанда, Өзбек башка жерлерге турнирлерге барганда, кыргыздар эң слабый команда болгонбузда, азыр мына кыйын болуп атпайбызбы? Кыргыздар күчтүүбүз, электи көтөрүп атабыз деп. Мындай ар дайым эле боло берген эмес. Мен ошо 2002-2001 профиге чыга баштаган убакта 2006-2005ке чейин кыргыздар эң эле багы слабый команда биз болчубуз да. Бизди наоборот айтышчы этере мага кыргыздар салып койчу, этере утуп алайын депчи. Анан ошолдон мен баягы немемде калган да, ушу жеримде жүрөгүмдө калган, намысымда калган, ушу намыстан ушу кыргыздын жигиттерин ушундай кылбай, ушу эң слабый команда, Азия эмес, дүйнөдө эң слабый команда кылбай, эң күчтүү командага жеткиремин деп туруп, анан ошо өзүм ант берип, өзүм келип ага айткандай 7-чи микрорайонго чоң зал ачып, 7-чи чоң зал эмес, баягы управа делами президентский аппараттын ичинде ошо залда иштеп жүрдүм көп жыл. Ошо жерден анан көтөрүлүп, балдарды тарбиялап, кийин анан казактардан, өзбектерден өчүбүздү алдык. Чымырлуу денеде сергек жана күчтүү рух деген уранды туу туткан Эмиль мырза учурда өзүнүн машыктыруучусу, устатынын жолун жолдоп, бир топ чемпион наамына татыган спортчуларды даярдап, кыргыз спортунун өнүгүүсүнө зор салымын кошуп келүүдө. Мен 2008-жылы келгем Эмиль Токтогоновдун колуна. Ошондон бери бир 10 жыл өттү. 10 жылдан бери мен машыктыруучум. Ошол агайдын колуна келгенде мен агай карьерасын бүтүргөн маал болчу. Ал кезде Валютудо федерациясын ачып, биздин тренер лицензия алып, ошол бойлорду өткөрүп, ошолго түшүп, бир нечелеген Кыргызстан чемпионаттарын уттук Валютудо боюнча 65 килограммда. Андан кийин чемпионат Азия болду. Анда серебряный призер болдум. Көптөгөн эле международный турнирлерге жеңишке жеттик, буюрса агайдын алдында. Мен көбүнчө каршымын мынтип айткандаргачы, бизге мамлекет жардам бербейт, эптеп-септеп жүрөбүз дегендергечи. Мамлекет ар бир спортсменди кармап алып жардам бере албайт. Спортсмен өзү ошол деңгээлге өзүнүн күчү менен, өзүнүн аракети менен жетиш керек да. Мисалы, барып мен пока государство жардам бермейинче эчтеке кылбайм деген бул
деген туура эмес. Анткени деген сен канча аракет кылсаң, ошончо деңгээлге жетесиң. А спортто, тем более спортто деген бул эң чоң эмгекти спортсмен кылыш керек да. Анткени деген биз бир күндө чыгып туруп кылган, ошо күнүгө кылган ишибизди, күнүгө кылган тренировкабызды бир эле чыгып туруп бир 5 мүнөттүн ичинде көргөзө алабыз элгечи. Ал ошол 5 мүнөттүн ичинде көргөзө турган баягы историяны, тарыхты, то есть 5 мүнөттүн ичинде көргөзө турган өзүбүздүн бой деп койсок болот, таймашты биз күнүгө тренировкадан канчалаган кан кетет, ал тренировкада канчалаган тер кетет, канчалаган эмгек, аны өзү спортсмен өзү кылыш керек ал эмгектичи. Мисалы бизде спортто көптөгөн спортсмендер Кыргызстанда чыгып атат, чыныгы жакшы спортсмендер көп, баатырлар көп. Кыргыз эли негизи эзелтен баатырларга ишенип, баатырлар ушундай сактап келген биздин кыргыз эличи. Мен мисалы ушул идеяны көп кармайм. Мисалы мен башка адамдардай болуп, каратени көрүп алып, Брюс Лини көрүп алып, фанат болгон эмесмин да спортко. Мен кичинекей кезимден китепти көп окуганымдан ушу кыргыздардын баатырларын Манастан баштап Эртөштүк, Жаныш Байыш деги эле кыргыздын болгон баатырлардын жомогун мен окуп чыгып, ошол негизги мага түрткү берген ошо баатырлар болду. Мен ошо баатырлардай кыргыз элине керегим тийгим келди. Учурда шакирттер менен тең тайлашып, активдүү спорт менен машыккан Эмил мырзанын бүйүр кызыткан беттешүүлөрүн мен эле эмес, бүтүндөй кыргыз эли сагынышкан чыгар. Айтайын дегеним, жакында эле каарманыбыз Өзбекстандын мушкери Мансур Тугизбаевга чакырык таштады. Андыктан шамандын бүйүр кызыткан беттештери дали алдыда.